Эгер адам жашоосунан музыка деген керемет нерсени алып салганда, анда ааламды эбак караңгылык каптап, жер астын үстүн түшмөк. Музыкасыз өмүр токтоп, тиричилик уланбай ажайып кооз ааламдын кунары качып, куту учмак. Жараткан адамга жан дүйнөсүн жаркытсын, бакытын да, кубанычын да, кайгысын да, сүйүүсүн да керемет кайрыктарга салсын деп өмүрүбүзгө музыка деген улуу дүйнөнү берген тура. Табигаттын берген, жаратылыштын берген ушу тартуулаган кооздугунан ушу улам ушу обондордун жаралды го деп. Музыканын сыйкыр күчүнө бала күнүнөн багынып, ага болгон сүйүүсүн, жан дүйнөсүнө тынчтык бербеген кайрыктардан обон жараткан обончу жана аткаруучу Адинай Исаева. Эң жакшы ушу аткаруучу, обончу болуш үчүн баягы өзүм билимимди тереңдетейин деп окудум. Окуп ана вокал жактан да кичинекей кезимде апам вокал жактан бизге сабак берип ушунча, анан кийин болсо ошо консерватория институтту бүткөндө консерватория Рафаэль агайдан вокалдан сабак алып, Рафаэль агай айтчу да, жакшы ырчы болуш үчүн аябай көп эмгектениш керек, дикция менен интонация аябай иштеш керек деп. Мына ошол обончу кызга жан дүйнөсүн даарылап, дил тазарта турган сыйкырдуу өнөрүнө, балалыгы өткөн айтылуу ат башы өрөөнү, учурдагы турагы балыкчы шаары, кереметтүү ысык көлдүн касиети күч берип, ага дем кошуп турган сыйт. Бир жолу атам аябай ооруп калды, ошо ат башыда жашачубуз. Аябай катуу сыркоолоп калып, ошо атамды кандай ушу оорудан кантип куткарып алам, колума эмне келет, ошондой ойлосом, бир 4-5 класс окучу экенмин. Эмне келет, кандай ушу кандай деле күчүм деле жок, ошо эмне кылып айыктырып алам деп, ошо баары жаш болгон, кичинекей болгондон кийин жашооң бар эле ошо сыйкырлап, жомоктогудай сыйкырлап койсо эле жакшы болуп калат деп. Музыка чыгарсам, атама может ыр чыгарсам жакшы болуп кетет деп, ата акеме ошо 5-класста эң биринчи чыгармамды арнап чыгаргам. Андан кийин чымчыгым деп ушу жаз айы ушунчалык кооз, табигатка, жаратылышка уже арнап, аны ата мекенге уже арнап, чоңойгондон кийин уже сүйүү темасына арнап баштадым да чыгармаларымды. Мен аннежемден кийинки сиңдиси болгондон кийин эле көбүнчө мен жанында жүрүп калдым да. Анан эле фортепианого келип эле отуруп эле, анан ушундай бир мен деле жашмын да, ал деле жаш да, анан баягы музыкалдык школдо тиги аспап чертип жүргөндөн кийин ушундай эле го деп эле ойлойбуз да, баягы чертиш керек, мен ырдашым керек экен деп элечи. Көрсө талант ошондо эле ойгонуп, ошондо эле ушундай бир өзүнүн бир таланты бар экен да, анан мен де ушундай постоянно ойлочумун да, бул чыгара калса эле мен ырдай калам депчи. Анан эң биринчи чыгармасын ошо Ата Акем деген ырын чыгарган. Мен ырдагам, ошондо биз жайлоого кетип баратканбыз, ошонун алдында бир мындай эмеге жазыптыр Ата Акем деп. Анан мен аны жаттай баштадым, уже жолдо кетип баратып элечи. Анан боз үйдө отуруп, анан атам менен мамам ошондо ошо жайлоодо окшойт да, боз үйдүн ичинде отурушат. Анан барып көргөзүп, анан атам бир сире текшерип атканын билем да, анан мен ошол жактан бир эле ырдап аткам да, жаңы ыр жазды аннежем депчи, аябайчы сүйүнүпчү. Чыгармачыл үй бүлөдө төрөлүп өскөн Адинай Исаеванын талантынын ачылышына түрткү болгон, көмөк көрсөткөн адам анын атасы Турумбек Исаев. Атасынын чыгарган ырларынан алган эргүү мыкты обондорду жаратууга себеп болуп келди. Биринчиден ушу ата энемдин экөөнүн тең ушу музыкага жакындыгы. Мамам, атам кесиби башка болсо дагы ошо баягы кыргыздын комузунда ойночу. Чыгармаларды ойногондо дагы жалаң күүлөрдү, кыргыздын эң жакшы күүлөрүн ойноп, ошо кичинекей кезимде ошолорду ойной берип кулагыма сиңип калган окшойт да. Анан ошол чыгармалардан улам жаралды го деп эле ойлой берем. Апам кесиби музыкант,
профессионал музыкант, хор дирижерлік факультетті аяқтаған. Баяғы апамды вокал жақтан, музыкалық билим жақтан чоң жардам көргөздү. Андан дагы бул жаратылыштын кооздугу, биздин кыргыз жери аябай керемет кооз жер го. Ошо кооз жери аябай мага чоң таасир берди деп, ушу жаратылыштан улам ушу чыгармаларым чыкты окшойт деп ойлойм да өзүм. Учурда Адинай Исаеванын артында бир тууган сиңдилери да чыгармачылыкка аралашып, элге таланттарын тартуулап келе жатышат. Андан кийинки чыгармалардын баарын эле ошо биз сиңдилери ырдачыбыз. Анан эң ошо солистка менмин деп кыйын болуп мен баштачумун. Анан давай деп бөлүштүрүп берип баягы. Сен бул ырын ырдайсың, сен бул ырын ырдайсың депчи. Кийинчерээк ошо аднежем окууну бүтүп, жогорку окуу жайга тапшырып кетти. Үйдүн ичинде баягы мен эме болуп калдым. Келгенин аябай күтөбүз. Баягы аднежем каникул болуп калып келип калса эле, фортепианога отургуза калып эле баарыбызды тизилип калабыз, баарыбыз жанына келе калабыз. Анан баштайт, эң биринчи ошо атакемден баштайт, андан апакемди баштайт, чертет, биз ырдайбыз. Чымчыгым деген сонун ырыбыз бар болчу. Атам ат башыда прокурор болуп турганда биз Казбек мектебинде окуп калдык. Ошол чымчыгым деген ыры аябай популярный болгон ошол маалда. Азыр ат башылык классташтардан угуп калабыз, ошол ырыңарды дагы деле ошо эме агайыңар үйрөтөт, ушул убакка чейин үйрөтөт ошол чымчыгым деген ырды депчи. Анан айтат дейт, ушул мектепте окуган, бүтүп кеткен, ошо кыз жазган депчи. Анан жакшы көрүп ырдашат, ушул убакка чейин чымчыгым деген ыры ырдалып жүрөт деп угуп калам да классташтарданчы. Адинай Исаеванын чыгармачылыгынын алгачкы ийгиликтери байсалдуу башталган. Атап айтсак, 1997 жылы Жумамүдүн Шералиев атындагы обончулардын конкурсунда 2-нчи орундун, 2004 жылы Ала тоо жазы конкурсунун фольклор жанры боюнча баш байгени. Мындан сырткары көптөгөн ардак грамота жана дипломдордун ээси. Апамдын берген чоң мага берген таасири бул болду да. Кичинекей кезимде 1-класстан эле баштап эле музыкалык мектепке берип, ошо инструментти ойногонду, пианинода ойногонду үйрөнүп, ошо пианинам аркылуу баягы Моцарт, Шопен, баягы классиктердин чыгармаларын ойнобой эле кийинки күндөрү ошо өзүм эле ошо обондорду жаратып баштадым да. Анан кийин сен кайсы чыгармаларды ойноп атасың деп менден сурап калат. Мен өзүмдүн чыгармаларымды ойноп атам деп ошо кулагыма кандай обондор угулса ошо экини ошол обондорду ойноп берип, кийин ошо жакшы этюд, сонатина, жакшы чыгармаларды ошо ойнобой койдум да. Ошондон баштап эле ошо чыгармачылыгым абдан ошо аябай баш отум менен кирип кеттим. Эң алгачкы чыгармаларым ошо балдарга арналган чыгармалар болду. 60га жакын обондордун автору, өзү аткарган Коштошу, Кайда кеттиң, Таанышуу жана Өкүнүч, Эңседим, Жаш куракты эскерүү аттуу ырлары көрөрмандардын жан дүйнөсүнөн орун таап келет. Ушу издөөнүн үстүндө жүрөм, дагы эле көптөгөн ырларды, обондорду жаратсам деген дагы ой максатым бар. Ушу бүгүнкү өтүп аткан концертимди ата-энеме арнайм. Ата-энелерим, менин ыйыктарым, сиздердин эмгегиңиздерди эч качан унутпайм. Канчалык аракет кылсам да эмгегиңиздерди актай албайм. Жалпы баарыңыздар аман эсен болуңуздар, бар болуңуздар. Саламатсыздарбы, өнөр баккан, талантты баалаган кыргыз калкым. Бүгүн Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда кыштын ызгардуу суук күнүнө карабастан музыканын Адинай Исаеванын чыгармачылыгынын жаркын майрамына жалпыңыздарды кош келиңиздер деп айтабыз. Өзүнүн жүрөгүнөн чыккан, өзүнүн обонунан жаралган ырлар. Бүгүнкү кечедеги чыгарманын бардыгы кыргыз калкыбыз сиздерге арналмакчы. Эмесе, сиздердин мына ушундай кол жабуулар менен сахнага кечебиздин башкы каарманы Адинай Исаева чакырабыз.
Кемдердин арасынан каяка кайып болуп учуп кеттиң. Издеймин тааныштардан сураштырай. Кара каштуу кара көзүм, кайгыга
ата кебай сыр колосоң сана тартам чоочулап узун түндө уктабастан эсен бол эл ичинде эмгектенип мен дагы жүрөйүнчү кайгырбастан ай ата кеп аман болчу көп жашап жүзгө толчу мен каларым сизге ата кеп узун өмүр бакыт талай акырлуу ала тоодой тирегимсиң ата кебай кубан үчүн күлөрүмсүң жетилип өз колуңдан учсам экен мээдерим миң айланып күйөрүмсүң ай ата кеп аман болчу көп жашап жүзгө толчу мен каларым сизге ата кеп узун өмүр бакыт талай Атаке мама болсун тубек болуп апакемден түшпөс экен напак жолу атакем да апакем да кайгы тартпай жүрө берсин эл ичинде эсен болуп ай ата кеп аман болчу көп жашап жүзгө толчу мен каларым сизге ата кеп узун өмүр бакыт талай узун өмүр бакыт талай күтүүсүз кабилет кездештик таанышып татына сүзгөттүк сезимдер берилип турсак да коштештик чечилбей аргасыз коштештик билбеймин каяктан жолуктук бир айдап махаббат кемесин бааланып кыянат бөлүштүк таталбай махаббат өмөсүн
табышкан адамым кетейин тийгизбей залалым кош кирпигим дамып тамчыга тамчыга унчукпай косулуп карадым унчукпай косулуп карадым унчукпай косулуп карадым ар кечти ар таңда боздуп сайрап азгырып сезимди козгоп сайрап бир булбул булугуп келет күндө биз жүрчү алыма бакты болжоп сайрап ал бактан адашып көгүм калган ал шактан алмадай сүйүм калган ал сүйүм булбулга айланганбы ашыгын издеген үрүл таңдай Булбулум ай, булуккан кургурум ай, бул кечте үнүң баспай, булуктуң неге мынчай, булбулум булбулум ай. Жаншайсың жаш булбул токтобогон, жашоодо жан жок эй боздобогон. Жашыймын көп эстеп ал күндөрдү, жаштыгым жаштыкка окшобогон. Сайрашып өткөндү эске салып, санар каймал күндөр четте калып, булуган булбулдай сени жоктоп, буйруксуз сүйүмдү жектеп алып. Булбулум ай, булуккан кургурум ай, бул кечте үнүң баспай, булуктуң неге мынчай, булбулум булбулум ай, булбулум ай, булуккан кургурум ай, бул кечте үнүң баспай, булуктуң неге мынчай, булбулум булбулум ай, булбулум булуккан кургурум ай. Эркелеп ойлаган наристенин көздөрүндөй эрте жазда шүдүрүмдү көктөмө
жаш курак жипар жыту сулу экен жылдыздай учкан сымал көзгө илинбей өмүрдүн жипар жыту жаздын гүлү жаңа açılgan бактарактай жашыл бүрү албак ыйык экен ойлоп көрсөң алгачкы пайда болуп сезим сүйүү табысык өрт болуп жалындаган табият бүт ажарын тартуулаган жаш кезде наздык менен шаттануу бар ыялдар кайык минип толкундаган өмүрдүн жипар жытуу жазын гүлү жаңа açılgan бактарактай жашыл бүрү албак ыйык экен ойлоп көрсөң алгачкы пайда болуп сезим сүйүү
say gümüş külkü şattığımdı almacı zatı taza bir okugan altar çaç kara kaçtı klasdaştı almacı zatı taza bir okugan kaltar çaç kara kaçtı klasdaştı kusamına körbe kalsam sağınamın min sağana soğ bolup ağılayın kaydasın joluguşpay kayda gittin közümü bir körünçü kağılayın kaydasın joluguşpay köpkö gittin ay közümü bir körünçü kağılayın kağılayın kağılayın
қалса мындайда, су десем маға береби, сусынып қалса мындайда. Лара лара лай лай лоу, лара лара лай лай лоу, су десем маға береби, сусынып қалса мындайда, су десем маға береби, сусынып қалса мындайда. Сай бойында ойнаған, сусардай сынды керме қаш, сағындым десем келеби, сарғайтпай мені саналаш. Сағындым десем келеби, сарғайтпай мені саналаш. Лара лара лай лай лай, лара лара лай лай лоу, сағындым десем келеби, сарғайтпай мені саналаш. Сағындым десем келеби, сарғайтпай мені саналаш. Сусатпай сусын берсечи, сарғайтпай бері келсеңчи, санама қошып санасын, саналаш болып кетсеңчи. Санама қошып санасын, саналаш болып кетсеңчи. Ла 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 лай лай лай, ла 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 лай лай лай, санама қошып санасын, саналаш болып кетсеңчи. Ла 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 лай лай лай, ла 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 лай лай лей, санама қошып санасын, саналаш болып кетсеңчи. Санама қошып санасын, саналаш болып кетсеңчи. Кечемен урсур колуп жатканы кезде келбедиң кыйышпастай жакшы сөзгө кейитип кылыктарың жеркенештүү жүрдүң сен кетет деген жаман шекте жүрдүң сен кетет деген жаман шекте оорудан мен сакайып жүрөм иштеп тагдырдын тартуулаган жүгүн жүктө тирилик жолуктурду кайра бизди серпесиң мурункудай кашың изгеп серпесиң мурункудай кашың изгеп
башка мен элегин бар элес, сенден башка мен элегин бар элес. Жазда келди жашыл бөчөр ачылып, жерине да сергегенси жазылып. Ушул жазда чолпон сиңдим төрөлүп, кут кылсын дейм кубанычтуу батырым, кубанычтуу батырым. Сен келгенде мен да толкуп кубанам, белек кыйлып гүлдөн терип түрүнөн. Аман болуп узак жаша чолпонум, мен эргимин кубаталып күнүңдөн. Жазда келди жашыл бөчөр ачылып, жерине да сергегенси жазылып. Ушул жазда чолпон сиңдим төрөлүп, кут кылсын дейм кубанычтуу батырым. Ушул жазда чолпон сиңдим төрөлүп, кут кылсын дейм кубанычтуу батырым, кубанычтуу батырым.
адашпай ичинеки тай 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 гүлдей болгон апа багай күлкүң сенин кубантыңай үнтигенде айжайыптай ичинеки тай 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 аман эсин чоңою бер айланайын тармалтаяй келечегиң кең болсун асыл башка бакыт консун узун болсун ай өмүрүң колдогонуң колдай болсун ичинеки тай 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 гүлдей болгон апа багай күлкүң сенин кубантыңай үнтигенде айжайыптай ичинеки тай 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 аман эсин чоңою бер айланайын тармактаяй ичинеки тай 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 гүлдей болгон апа багай күлкүң сенин кубантыңай үнтигенде айжайыптай ичинеки тай 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 аман эсин чоңою бер айланайын тармалтаяй айланайын тармалтаяй айланайын тай 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 Адинай Исаева. Асмандан жарық көрсең жылдыз тепіл. Әлемі гүл қармаған қырғыздың қыздарын жылдыз деп білдейді. Мына ушундай жылдызда жауған қыздардың концертінен жолуышқанға чейін бардыңыздар саламатта болуңуздар. Көрінген тоонун ырагы жок дейт. Кези келгенде биздин Адинайыбыздын мындан дагы чоң буйруса көп жаңы ырларына, көп жаңы кечелерине баарыбыз бирге көзүбүз түгөл саныбыз аман жолуккандай бололу. Адинай, бүгүнкү кечеңиз кут болсун. Дагы бир жолу жалпы эл, жалпы журттун атынан сизди чын дилден куттуктайбыз. Адинай Исаева.